өзүнүн бюджетинен бөлүп бериш керек каражатты. Ошонун баардыгын аткарыш керек. Кочкор Ата шаарында жаштарга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай келет. Жаштар тарабынан ар кандай сунуштар жана көйгөйлөр байма-бай көтөрүлүп келгени менен тилекке каршы алар жергиликтүү бийлик тарабынан толук кандуу ишке ашырылбай жатат. Бүгүн 9 апрелде атылган шаардын жаштар кеңешинин өкүлдөрү Манас шаарында өтүп жаткан Кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 аттуу жаштар форумуна катышуу үчүн келишти. Алар бул форумдун алкагында өздөрүнүн сунуш пикирлерин билдирип, жаштарга тиешелүү маселелерди көтөрүүнү максат кылышууда. Кочкор Ата шаарында биз бир сунуш менен келдик, жаштарды колдоо сунушу. Азыркы учурда чет мамлекетке өткөн окуучулар бар да, бирок жарым-жартылай өткөн, же болбосо толук пайыз өткөн, бирок тамак ашы эмелери төлөнбөйт. Ошол маселени да карап беришүү үчүн сунуштап жатабыз биз. Мен буга чейин колдоо көрсөткөн деп айта албайм. Себеби көп жаштар суроо, мисалы үчүн бизде кайрылуу болсо барып айтабыз, бирок макул деп коюп ошол бойдон калып кетет да. Мынакей азыркы учурда да Жалалабад облусунун Манас шаарында болуп жатат. Мындан кийин дагы биз жыйынтыгын жакшы жыйынтык күтөбүз деп ойлойм, каралат деп ойлойм. Мындан тышкары, Манас шаарында да жаштар үчүн бир катар жетишпеген жагдайлар бар. Айрыкча студенттер үчүн жатакананын тартыштыгы жана коомдук транспорттун жетишсиздиги олуттуу көйгөйлөрдү жаратып келет. Аталган маселелерди көтөрүү максатында калада билим алып жаткан студенттер жаштар форумуна катышып, өз сунуш пикирлерин билдиришти. Негизги көйгөйлөр азыр бизде студенттер көп шаарда, жатаканалардын жетишсиздиги бул бизге көйгөй болуп эсептелинет. Себеби студент көп, бирок жатакана бир эле корпус болгондуктан көп студент квартираларда жашоого мажбур болуп атат. Андан сырткары бул жерде бизде автобус маселеси, себеби биздин окуу жайыбыз Когарт шаарчасында, ал эми көптөгөн студенттер шаарда жашайт. Ошол себептен автобус бизге жетишсиз болуп эсептелинет. Дагы бир канча көйгөйлөр бар. Кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 аттуу жаштар форуму аймактагы активдүү жаштарды бириктирүүнү, жергиликтүү демилгелерди колдоону жана жаштар менен бийликтин ортосунда түз диалог түзүүнү максат кылат. Иш-чаранын алкагында Жалалабад облусунун район шаарларынан келген активдүү жаштар катышып, өздөрүнүн идеяларын сунуштап, актуалдуу көйгөйлөрдү ортого салышты. Тегерек стол 100 лидердин катышуусунда, 100 лидер деген ар бир райондон келген, ар бир райондун айыл өкмөттөрүнөн келген ар бир жаш лидерлердин катышуусунда бул жакта жаштарга болгон бийлик тараптан кандай жардам керек, алардын көйгөйү кандай көйгөйлөр бар, бизден эмне жардам керек, негизги эле проблемалар, көйгөйлөрдүн баары ушул жерде талкууланып, ушул жерде чечилет. Кыргызстанда 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын жалпы саны болжол менен 2,5 миллионго жакын. Ал эми өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерде 35 жашка чейинки 1478 жаш депутат эмгектенет. Бул көрсөткүч жаштардын өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаганын айгинелейт. Учурда мамлекет тарабынан жаштарга өзгөчө көңүл бурулуп, ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп жатканы белгиленди. Жаштардын саясатын өнүктүрүү максатында ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары менен дагы иштешүүгө аракет кылып жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда мамлекет тарабынан абдан чоң жаштар саясатын өнүктүрүүгө колдоолор көрсөтүлүп жатат. Анткени баарыңыздар билгендей, буга чейин ошо жаштар үчүн ар кандай социалдык долбоорлорго, гранттарды эл аралык уюмдардан гана алып келген болсок, азыркы учурда мамлекет 2 долбоордун негизинде жаштардын демилгелерин колдоп жатат. Бул атайын жаштар үчүн кичи гранттар 200 000 сомго чейин 10дон ашуун долбоор жыл сайын колдойт. Ошондой эле 15 миллион сомго чейинки дагы бир колдообуз бул ошол жаштар уюмдарын жаштар саясатын региондордо өнүктүрүү боюнча колдоп жатабыз. Азыркы учурда министрлик атайын бул тарапта конкурс жарыялап, заявкаларды алып өттү. Буюрса жакын арада жыйынтыктары чыгып, Кыргызстан боюнча ошо жаштар саясатын өнүктүрүүгө атайын гранттарды бөлүп баштайт. Белгилей кетсек, 8-9 апрель күндөрү Манас шаарында Кыялымдагы Кыргызстан Жалалабад 2026 аттуу масштабтуу жаштар форуму өттү. Форумда белгилүү ири компанияларда иштеп келген жана учурда ийгиликтүү эмгектенип жаткан жаш лидерлердин семинарлары менен коштолду. Алар өз тажрыйбалары, жетишкендиктери жана кыйынчылыктарды жеңүү жолдору менен бөлүшүп, катышуучуларга мотивация берип, келечектеги мүмкүнчүлүктөр тууралуу пайдалуу кеңештерди сунушташты. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.